Амансыздарбы, ардактуу телекөрөрмандар, мынакей кайрадан сиздер менен чактыш көрсөтүүсү аркылуу эфирден жолугушуп турган кезибиз. Албетте бүгүнкү көрсөтүүбүз түз эфирде уланмакчы. Ал эми адаттагыдай эле биздин студиябызды чыгармачыл инсандар ушул түшкү 1 саат убакытта студиябызды байырлап келет. Бүгүнкү сыйлуу меймандарыбызды тааныштырып алсам, мынакей менин жанымда Кыргыз эл акыны, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, көптөгөн поэзия жыйнактарынын жаратманы Тазагүл Закирова эжебиз бүгүн бизде, мына мынтип төрүбүздүн көркү болуп отурат. Ошол эле учурда буюрса ушул күндөрдө Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардактуу наамды алып, мынакей кубанып биз менен кубанычын тең бөлүшкөнү келип отурган обончу агайыбыз Абдыманап Төрөбеков бүгүн бизде мейманда. Куш келипсиздер, агай эжекелер. Мынакей биздин көрсөтүүбүз түз эфирде бүтүндөй кыргыз журтчулугу азыр ушул Тазагүл эжекебиздин ырларына кумарыбызды кандыралы, агайыбыздын ырларынан жүрөгүбүзгө бир эргип алалы деп турган учуру. Анда мен бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы жөнүндө айта кетсем, маданият чөйрөсүндө мамиле кандай деген бир суроо менен бүгүнкү көрсөтүүбүздө ой бөлүшкөнчө ыр күүлөргө кезек беребиз да, эжеке. Алгач сиздин бир жакшы көркөм окууңуз менен көрсөтүүбүздү баштап алсак жакшы болот эле. Мынакей колуңузда өзүңүздүн жүрөгүңүздүн канчалаган толгоолор менен пайда болгон сонун бир жыйнактарыңыз турат, эжеке. Сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, кыргыз эли. Эми бүгүн Алтын айдын уюштуруп аткан кечесине келгенибизге чоң биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Себеби бул берүүлөргө жолугуу дагы, келүү дагы көп деле убактыбыз болбой калат. Анан пикирибизди уккусу келип, сырыбызды билгиси келип отурат. Мен биринчи Алтынай айткандай урок берейин, анан кийин мына кечээ эле кыргыздын тили өттү. Кыргыз тили деген бул 34-жыл, 1989-жылы Коммунисттик партиянын доорунда Масалиев абабыздын кабыл алган токтомунун негизинде Кыргыз Республикасында кыргыз тилинин статусун жогору көтөрүү боюнча мыйзамдар элдин алдына талкуулоого жиберилген. Аны ушу талкуулоого жибергенде мен көлдө жүрүп алып, кайра Бишкекке келип, Бишкектен Ошко келип, бир жумада түштүк регион Ош областы болчу, мындай азыркыдай 3 облус эмес эле. Анан бир жумада 230 000 кол жыйнаганбыз. Талкуулап, жамааттарда, эмгек жамааттарда, өндүрүштөрдө. Ошол талкуу процессинде өзүңүз катышкансыз, э? Ошол процессте өзүм уюштурдум. Анан кийин менин артымдан аябай куугунтукталып, КГБ ар бир жыйыныбызга катышып, кийин ана мени обкомдо, горкомдо түшүндүрмө бергиле деп тепкилеген баштаган. Аны себеби түшүндүрмө бербесек, биз бир туура эмес иш кылгандай элестетишет экен. Көрсө, бир дагы партиялык уюм өздөрүнүн тармагында партиялык комитеттерде уюштуруу маселесин, ошол токтомду скан токтомун талкуулоо маселесине аралашпаптыр да. Көрсө, абдан чоң баягы СССРдин башында катуу байкоо контроль болгон экен, көзөмөлдөө маселе. Анан көзөмөл тыюу да болушу мүмкүн, э? Ошол көзөмөл тыюу болгон да, эмне үчүн бул кыргыздар деп билесиңер, Исхак Разаковдагы орус мектептерде кыргыз сабагын өтүү керек дегенден айынан биринчи кеткен, мына улутту бузуп атат, орустарды мынтип атат деп. Анан кийин аябай бул маселе ошончо жыл тосулуп туруп, анан Абсамат Масалиев аксакал ушул ишти башына сайып, өзүн ушунчалык бир жооптуу ишти мойнуна алганына мен ушул күнгө чейин таң калам. Кечээ 90 жылдыгында сөз болгондо да мен ал жөнүндө айттым. Анан кыргыз тилинин статусун берген күнү мыйзамда 40 мыйзам экен статья. Ошо 40тан бир 35 эле же андай, же мындай деп буйрук мыйзам чыкканда,
Мени болсо обкомдо баланчага десе Бафин Фаниль Закиряевич деген кишиге повестение берет экен. Агитация пропаганда бөлүмүнүн орун басар экен ал. Анан шаарда Дяченко деген 3 секретарь Украинага, экинчи секретарь Ахмедовго түшүндүрмө берген деп ушинтип. Аябай бизди чуу түшүргөн. Азыр ойлосом, мына ушу бүгүнкү күнгө чейин мамлекетибиз 3-4 жолу кайрадан мыйзамды кабыл алды. Мына жакында эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич эң мыкты мыйзамдын деңгээлинде кайрадан кабыл алды. Бул абдан жетиштүү, абдан мекенибиз үчүн, кыргыз элибиз үчүн, жерибиз үчүн, тарыхыбыз, салт наркыбыз үчүн маанилүү маселе болду. Мына ошондо менин бир жазган ырым бар эле. Кече өзүңүздөр билесиздер, 23 сентябрь ошол тил маданият күнү дүйнөлүк деңгээлде форум өткөрүлдү. Түрк тилдеринде сүйлөгөндөрдүн бара-бара кыргыз элибиз өзүбүздүн кыргыздыгыбызды сактаганга жолдор жүрүп атат. Мен кыргыз тили деген ырды окуп бергим келет. Кана келгениңиз. Малында жебе болуп катылганга, бутага таамай тийген качпаган тил. Келишсе кеп ооматы сөйлөткүтүп, кыргыздын кыргыздыгын сактаган тил. Аянбай аппак тилди ачып коюп, досуңа балдан таттуу мактаган тил. Намыска шек келтирип кер сүйлөгөн, душманга заарын чачкан, жакпаган тил. Жаралуу кан майданда жаткан баатыр, кережин ташка чегип сактаган тил. Туу тутуп нарк насилдик кылымдарда эрлери эшил айран сатпаган тил. Заманды бетке кармап уул күйбөсө, кыргыз тил кээде өнүгүп аксаган тил. Жер кезип ала тоодон алыс жүргөн, кыраандар кыргызым деп какшаган тил. Боз үйдүн туурдугун сыйрып таштап, ырдаса өрөөн тоого батпаган тил. Теңирим чексиз күчтү берип салган, эл жерге катылганга ташпараң тил. Келишсе кеп ооматы сөйлөткүтүп, кыргыздын кыргыздыгын сактаган тил. Кыргыз экенибиз жөнүндө бүтүн дүйнө элдеринде, бүтүн планетанын бардык аймактарында жашаган кыргыздар, жашаган кыргыздарыбыз бүтүн сүйлөгөн башка тилдерди негизин, базасын түзгөн эл. Кайсы жерге барсаңыз дагы сөзсүз түрдө кыргыздын жок дегенде бир 70% биздин негизде айтылат. Ошон үчүн кыргыз элин бардык ушу телекөрүүчүлөрдү кыргыз тили күнү менен, кыргыздын мыйзамын кабыл алышы менен чын дилимден куттуктайм. Аман болуп, кыргыз болуп жүрөлү. Кандай сонун, эже, кандай сонун. Анда келиңиздер, мен азыр кезекти Абдыманап агайыбызга берейин деп турам. Агай, мынакей кечээ гана Кыргыз Республикасынын президентинин колунан жакшынакай болуп, өзүңүздүн сыйлык наамыңызды алып келдиңиз. Оолу куттуктап койгонго уруксат этиңиз. Бул жалпы журтчулуктун атынан, бул да болсо сиздердин көп жылдык мына ушул чыгармачылыкта кошкон салымыңыздын үзүрү деп айтсак болот. Агай, келиңиз, сиздин бир жакшы ырыңызды уксак, анан кийин кепке кезек берели. Анда Абдрашид Турбаевдин сөзүнө жазылган бир келип кетчү чакан мырза берейин да. Сөзсүз түрдө сиздин бул ырды укпасак дагы кулактын кумары канбастыр. Келиңиз, агай. Сараттан күчөп турганда, жамгырды чөлдөр күтүшөт. Жаз келип сайран курганда, аккууну көлдөр күтүшөт. Аккууну көлдөр күтүшөт. Наздана күлүп сүйлөгөн, жаныңдан өзүм садага. Күтүүсүз келген бакыттай бир келип кетчи ош жака.
bir gelip ketçi, bir gelip ketçi, bir gelip ketçi, hoşça kal. Azapqa battı жүрөгүм, жолугар жомок күнден сен. Зарыгып күтүп жүрөмүн, сүйгөнүм сендей гүлден сен. Сүйгөнүм сендей гүлден сен. Nazdana gülüp söylegen, canındana keng sadagan. Kütüsüz gelgin bakıttay, bir gelip ketçi hoşça kal. Bir gelip ketçi, bir gelip ketçi, bir gelip ketçi, hoşça kal. Еңсеген менин жазымсың, кел жаным көңіл açılsın. Бүркүттөй шаңшып учайын, булуккан черлер жазылсын. Булуккан черлер жазылсын. Nazdana gülüp söylegen, canındana keng sadagan. Kütüsüz gelgin bakıttay, bir gelip ketçi hoşça kal. Bir gelip ketçi, bir gelip ketçi, bir gelip ketçi, hoşça kal. Бар болуңуз агай. Болгондо дагы азыркы учурда бир ошко бир келип кетиш керек да. Азыр ош өтө сонун болуп, чынбы же? Көркүнө чыгып, өтө мынакей күндөн күнгө бир кулпуруп турган мезгили, жаңы курулуштар түшүп, эң сонун эс алуу жайлары ачылып, азыр ошту чынын айтуу керек, азыр эми мына чындап дагы бири келип кетиш керек да ошко. Келбей жүргөндөр. Ага эми мындай бир суроода баягы кыргыздын сатирик акыны Эсенкул Ибраев агай бир жолу айткан жайы бар эле. Бул чыгарма деген ырды алып жүргөн чыгармалар сөзүн жазган акын, анан обонун жараткан обончу, анан аткаруучунун үчөөнүн бир тилеги, бир гармония болгондо гана ошол чыгарма түбөлүккө кала турган бир чыгарма болот деп айтып кеткенин уктум эле да. Аңсыңардай мынакей сөз жазган эжебиз отурат, обон жазган сиз отурасыз. Мен айтайын сурайын дегеним ушул азыркы учурдагы кийинки ушул кыргыздын чыгармачылыгында деп айтсак болот. Кийинки учурдагы жаралган обончулар сиздин баягы улуу муундагы обончу катары купулуңузга канчалык деңгээлде туура келет? Купулуңузга толгон чыгармалар жаралып жатабы негизинен? Ушул жөнүндө бир оюңузду билсек дегенмин да. Эми бул жөнүндө көп жолу сүйлөштүк. Азыркы жаштардын мындай деңгээли салмагы жеңилдеп бараткандайбы? Жок, деңгээли өтө алдыга озуп кеткен. Же биз артта калган. Же болбосо мындай учурдун талабы ушундайбы билбейм. Баягы бардык эле баягы эстрадный жанр болуп, фонограмма деген эме менен
бир запытты эменен туурап калышпадыбы. Кыска кайрыктар, Кайрыктар кыска, анан кийин көбүнүкү эле бир мындай жүрөктө кала турган немелер аз да. Бар араларындачы. Көпчүлүгү азыр телевизордо музыка каналына койсо, балдар коюп убайлы десе, ушундай бир ушундай сезим калат да. Неужели ушундай болуп кетип атат ушу кыргыздар деп. Эми бул жерде айта турган сөз, өзү кыргыз болгонубуздан кийин бир кыргызча жыттанып туруш керек да, обон деген. Туура айтасыз. Ал деген алы кимдер айтып жүрүшөт го, элдер жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп. Андай бир кыргыздын жыты жыттанбаган ырлар угулат дагы, угулса деле мындай бир кайра өтүп кете берет деңиз, өтүп кете берет, сакталып калбайт. Сакталып калбайт да. Анан ошол бир огончулардын арасынан, ошо жаштардан эми азыр бул эл артчысы болуп, чоң эле огончу, чоң эле ырчы болуп калды. Бир мезгилдерде Бекбор бийти мындай экөөбүз бирге иштешип да жүрдүк да. Анан ушу көп айтчу элем да. Сен ошо мындай немелерди жазып атасың. Элдердин мындай сындап айткандарына кантип атасың десем, эми элдер айта берет да, тигиндей мындай. Элдер айтканда сөзсүз ошол немеге маани бергин. Ондун же кайрыктын немелерин, сөздөрдү тандаганда өзүң жазып атканыңда сөзгө өтө мындай катуу маани бериш керек сөзгө. Жүрөккө түнөй турган. Азыркы ырларын уксаң, эми действительно эми мындай толгон. О мезгилде аябай жашым курак экен да көрсөмчү. Жегенин шоколад бир беле деп ырларды чыгарып жүрдү эле го. Азыр эми агайдын чыгармаларын дүйнө тилдерине дагы которулуп, сонун болуп ырдалып калды. Ооба дагы ошол азыр жаштардын арасында ошо балким барып ышап дейсиз да. Ошо эң лидери эме да, Бек. Может быть, бул азыркы ырдап аткан балдар дагы ошо баралына жетип, баягындай болгондо, может, өзгөрүлүп кететтир кыргыз. Туура айтасыз. Азыр баягы бара бышып жетилип, жашоого болгон көз карашы өзгөрүп дегендей. Обязательно. Ошол мезгилде ал нерсе эми бул ушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошондой да. Кийин барып өзгөрөт, туура. Анан эже сизге суроода азыркы учурда поэзия жанрына деги эле көз караш кандай? Поэзияны мындай сүйүп уга тургандар, бир чети кубанабыз, азыр жаштардын топтору чыгып жүрөт, университеттерде, дагы башка жерлерде ушундай көркөм окууга жакшы эле маани берип калгандай, поэзияга маани берип аткандай сезилет да, сиздин оюңузча кандай? Биринчи мен Абдыманап жөнүндө айтып коеюн деп атам. Канча жылдан бери бул ырдалып жүрөт. Биз 96-жылы март айында Аскар Акаев бизге сыйлык тапшырып, эмгек сиңирген ишмер деген. Анан резиденцияда аябай чоң иш-чара өтүп атат. Опера балеттин эстрадный ансамбль келип, ушул ошко бир келип кетчи деген ырдатып, анан ал киши бир топ таланттуу баягы ырчылар, акындар менен бийлеген эсимде да. Аны мен абдан ыраазы болуп келип, Абдрашитке айттым эле. Ушул силердин ырыңардын шарапаты президенттин официалдуу майрамында дагы ырдалды деп. Ырдалды деп. Мына азыр ошонун негизи мына ырдын мааниси, анын обондун мааниси күчтүү болуш керек. Элге тиешелүү, жүрөгүнө жакын болуш керек. Мына мекен жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө, анын ичинен Ош, анын ошол сонун ыры да бул. Ошондой болуп ырдалган. Эми бул поэзия деген маселе абдан жогорку деңгээлде Советтер Союзунда катуу автордук сын пикирлер каралып, критиктер ушул маселелерге пикирлерин жазып жашаган заман болгон. Анан бул бир 32 жыл, мына 34 жылдан бери, 33 жыл болуп калды, 91 жылдан бери. Ыр жазуу же салттуу иш-чараларды өткөрүү деген маселе токтоду да. Мисалы үчүн мен ушул Ошто Жазуулар союзунда жооптуу катчы болуп иштедим, төрайым болуп иштедим. Ага чейин дагы, андан кийин дагы биз бүтүн жаштарды 30-40 эле ыр жазган жаштар. Анан 5-6
проза жазгандар, анан которгондор деп фестивалдарды өткөрүп, анын ректорлордун өздөрү ар бир өздөрүнүн катышкан студенттерине өздөрүнүн сыйлыктарын өздөрүнө тапшыртып, мэр менен губернатор кошо катышып, ушундай 2 күндүк, 3 күндүк, 1 күндүк иш-чараларды өткөрүп жүрдүм. Поэзия жанрына астейдил көз караш болгон, Абдан ошол калыстар отуруп, анан ошол 40 поэзия боюнча 40 жаштар жазат. Аз дегенде. Аны ошолорду сындап, аларга сонун пикирлерди жазып, анан аларды көтөрмөлөп, анан чоң жана гран-прилерден бери анан сыйлыктарды берип, колдоолорду көрсөтүп, колдоолорду губернатор баш болуп Накен Касиев иштеген мезгилде сыйлыктарды берип, аябай мындай көтөрмөлөп, филармонияда жыйындарды өткөрүп, ОГПИде өткөрүп, андай Каныбек Иманалиев ректор эле, Бектемир мырза Ибраим Пагаев өткөрүп, ал киши укмуштай өзү болбосо адабиятчы, тилчи эмес, бирок бүт поэзияга чоң маани берип, анан бул жетекчилер Токтогулдун эстелигин китепкананын алдында ачык абада жолугушу өткөрүп, мен баягы Түркстанда барып көрүп келген иш-чараны ушундай кылабыз деп. Анан аябай жаштарыбыз мыкты, таланттуу болуп өскөн да, бир тобу ар кайсы чоң өндүрүштөргө, колхозчуларга, пактачыларга, малчыларга, жаш акындарды да ала барып, улуу акындарды, Таш экени, Карымшак эке баш болгон, Бишкектен келген коноктор, анан кийин белгилүү атактуу артисттер, мына Дүйшөнбай Төбөтов, Назира Мамбетова, Каныметовалар, Марат Алышбаевдар, анан ырчылар Рыспай Абдыкадыров, Токон Эшбаевдар, анан сүрөтчү Батыр Жалиев, аксакал кыргыз эл сүрөтчүсү болду. Сүрөттөрүн алып барып, бардык тармакты ошол ар түрдүү өндүрүштөрдө өкүлдөрүн алып барып жолугушу кылат элек. Мына 32 жылда андай жолугушу деген да жок, адабиятка маани берген киши да жок, маданиятка маани берген дагы заман болбой калды деп ойлойм да, себеби кандайдыр бир деңгээлде бул тармак калып кетти. Обкомдун агитация пропаганда деген бөлүмүндө сөзсүз түрдө бригада түзөт эле обком өзү. Анан ошо бүт областта пактачыларга, малчыларга, койчуларга чейин китептерди бир автобуска жүктөп машинага, анан кийин жолугушууну өткөрүп, анан китептердин баарын таркатып, ушундай сөзсүз окуу деген, анан окутуу деген маселе болгон да. Азыркы кезде китепти ал убакта мамлекет өзү чыгарат эле. Анан бизге 10 китеп берчү чыккандан кийин. 10 китеп, анан гонорар берет. Анан бир жолу менин бир китебим чыкканда, бул китептен бир тобун жанагы бип коллекторго ошко жибериптир. 300 китепти менин китебимден. 10 миңден, 15 миңден чыгат. Анан дүкөндөрдүн биринде Абдрашид звонтиптен биринчи дүкөнгө сен ырың түшүптүр деди. Мен жетип келгенче бирөө калбаптыр. Кашкар кыштактагы дүкөндө бар экен. Сатылып кеткен. Кашкар кыштакка барсам ал жерде да жок. Анан кийин бип коллектордон өзүмдүн кызматымдан пайдаланып секретарь парткомун объединенный. Анан кызмат кадр боюнча да ишим бар. Анан барып 300 дананы алып алдым. Алсам обкомго чейин чакырышты да. Анан мен айттым, мен 10 дананы атама бердим, апама бердим дегендей, тууган урукка, тааныштарга 10 эле дана берчү. Анан калганын бүт мамлекет саттырчу. Анан бизге гонорар төлөчү. Китепти СКнын Кыргызстан басмасында СК партия тизме менен бекитип, ошо китепти мамлекет өзү каржылап чыгарат эле да. Гонорар гана төлөчү. Бизге гонорар төлөп 10 китеп берип коет. Калганын каалаган жерде сатып алчубуз. Азыркы учурда эже. Анан ошол кечте деле китептери өтпөгөндөр көп болчу. Биз автолавкага салып алып, жолугушу өткөрүп ошол жерде саттырып келчүбүз. Текчилерде туруп. Ал 10 тыйын, 15 тыйын, 20 тыйын эң көп болсо, мисалы үчүн 6 томдук тиги Манас эпосы же Кыргыз энциклопедиясы 3 сом, 2 сом ошо баары биригип. Ошону деле албай, анан бир айлык партиялык системанын жана партийный китептер өтүп атабы, Лениндин томдуктары өттүбү деп райком секретарын, секретарь парткомдорду издетип, кана энциклопедия алганыңыз, кана Манас окуганыңыз деп жүрүп, элдин баары окучу да. Анан жаштарыбыз дагы кызыгып чыгарма жараткан. Анан бирок сөз түрдө мындай байкоо көз салынып турчу эле. Азыр эми мына 32 жылдан кийин акын жазуучулар деген маселе кайсы бир планда калып кетти. Мисалы үчүн адабият маданият негизин түзөт. Мисалы үчүн ырларды мына акындардын ырына обон чыгарышат. Анан мыкты ырчылар, мыкты таланттуу обончулар чыгат. Анан кийин драма жазган драматург болсо театр коет ошону.
адабияттан. Балет жазса, опера жазса, ал жерде композиторлар, анан оперный ырчылар ырдайт. Кинонун, мисалы, бир эле айтып аттым, жанагы перевал, Кызыл жолук жал-жалым дейт. Ошону артисттер айтматып жазбаса, ал кинолор кандай болот? Ак кеме же дагы башка. Кийинки кезде адабиятчы кайсы бир планда эсепте жок калгандай болуп калып баратат да. Анан китепти өзүбүз чыгарабыз, акчабыз жетсе. Анан аны да араң зорго көтөрүп жүрөбүз, куржунга салып албай. Барганда бул киши көрүп, жок дегенде 100 сом берейин деп бербейт. Бекер ала беришет, унчукпай карап коюшат. Даже өздөрү жөнүндө жазылган чыгарманы, өздөрүнүн тарыхы жөнүндө же ата бабасы жөнүндө жазган кызыгып, маани берип окубайт. Негизинен проблема азыр окуу маселеси токтолуп калган сыяктанып кетти да. Анан менин айтайын дегеним, мындан ары биздин ушул чыгарма боюнча маани берүү маселеси өсүп атат. Кыргызстан Жазуучулар союзунда Нурлан Калбеков мына ушуга чейин көп жылдар эч кандай 1 сом айлык албай иштегендер, мына азыр Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзуна президентибиз тыйын бөлүп берип, сентябрдан баштап акча боло турган болду, командировкаларга жибериле турган болду. Анан кийин чыгармаларды карай турган болуп, сындай турган болуп, анан чыгарууга жол берди да. Бул ажообуздун ошо адабиятка элге маани берип атканы. Биринчи өзүңөр билесиңер, 21-жылы эле жанагы указы чыкты го. 28 январда эле руханий адеп ахлак нарктан көтөрүү керек деген. Мына ушинтип отуруп, Садыр Жапаров бүтүн элдин аң сезимин дагы, байлыгын дагы, мамлекетин дагы, тилин дагы, мекенин дагы коргоого тарбиялап атат. Демек, бул жетекчиге тиешелүү маселе экен да. Сиз эже ырыңыздан дагы бир ооба, мен дагы бир ыр окуп берейин деп атам. Бирок дагы бир ырдан мурда бир сөздү дагы айтып коеюн. Эми эфирге күнүгө эле келбей калам деп жана айттым. Жакында эле мына менин атам Арзыбаев Закир деген аксакалды эскерүү кылып, жеңиштин даамын билген адам деген китеп чыгардым. Бул тарых. 30-жылда Жалал-Абад педучилищеси деп окуу жай болуп ачылган экен. Ошондо 30-жылда Гапар Айтип экөө чогуу окуган, Гапар Айтип детдомдон барган аяка. Анан атамдын үйүнө барып, чоң атамдар карап, ушуларды багып, мамлекет 17 жашында 9 торого мугалимдикке жиберген киши. 17 жашынан 6 күндүк 9 торого кеткенин, анан чоң энем айтат да, бечара балам, кандай аман эсен барып келип атат ошо жолго. Бир жумалап жол жүрөт экен да, аттуу, илгери машина жок турат. Анан кийин 39-жылы Мурманский армияга чакырып кетип, андан кийин кайра келип алып, баягы Белоруссияда Витебскин бошотуп алышып, анан бошоткондон кийин жарадар болсо кайра жиберип, анан келип алып кайра эле мугалим болуп, өмүр бою тигил айылда, бул айылда, тигил тоодо барып мектеп ачасың деп эле барып мектеп ачып. Мисалы үчүн мен жакында Кызыл Суу деген жерге барып келдим. Кызыл Сууда Кичи Торпу деген жер бар. Кичи Торпу деген жерде Ахмат деген атанын үйүндө ошол мектеп ачып, анан бир бөлмөсүндө биз жашаган экенбиз. Мен ошол жерде төрөлгөн экенмин. Мына 76-жыл деген кезде, жакында 15-сентябрда барып, атам менен иштеген, анан ошо төрөлгөн жерге барып, эл менен жолугушуп келдим да. Болбосо мен Курманбек баяны деп фильмди 80-жылдан баштап тарттым. Тарыхын көтөрдүм, мавзолейин койдурттум. Ошол көк арттан нары, Кароол дөбөдөн нары Кызыл Сууга эч барбаптырмын. Убактым болбойт. Көп команда менен барам. Келиңиз анда атаңыз жөнүндө жаздыңыз да, эже? Ошо бир китеп жаздым. Анан бул кишинин эмгеги, муну айтканымдын себеби тарыхтын мына 110 жылдыгы, апамдын 100 жылдыгы деп атайын айылдан барып өткөрдүм. Эстеликтерин койдурдум. Бул деген сөз биз кыргыздар мекенибиз жөнүндө иштеген мыкты адамдарды эстеп турушубуз керек. Өзүбүз эле кудай болуп жаралып калган жокпуз. Кийинки муунга, балдарга, элге, ооба. Анан ошондон ата бабалардын тарыхын түшүндүрүп туруу керек, бул да болсо кабардар бул, Ошентип анан мен Кызыл Суу деген поэма жазган элем. Ошондон бир азыраак окуп берип коеюн, себеби мен көп окуганда бул жерде эметпей каласыңар. Ошондой болот.
Көп қыдырып қылымдардың артына, гүлін теріп, чөбін теріп тоолордун, келдім қайра ермен шыбақ жыттанып, тоо борунда мен да бейік тоо болдым. Чимирилген уақыттың шашмалайт, чөлгө қарай кетем деп ой ақмалайт, қыңырылып қиялбадым қызыл су, төө ұйғақтай етегімден тартмалайт дейді. Бұл мен жаза беріп, ал поэманы барған сияқтанып жазып жүріп, анан барып келдім. Барбай туруп элестеп жазып жүрдүм деген. Ошону эстеп жүрүп. Қалың шақ күнгөйүндө талды бұлақ, тескей ақмат тұрған кичи торпу, дал ошол үйдүн бирин мектеп ачты, таза гүл төрөлгөн үй ушул болчу. Кызыл суу башталганы как көл менен, доскана ничке ак ишек өтүп барсаң, керилген төө жайлоосу калча жайлоо, келберсит атсыз ага жетиш кайдан. Киндиктей кызыл сууда бийик чоку, жалгыз кыр асман менен амандашкан, чокуга чыккан адам көрөт анык. Чаң чыгып ат жапканы Жалал-Абадтан. Жалгыз кыр жомогуң ай, омогуң ай, дүйнөнүн төрт тарабын түгөлдөгөн, бабалар бүркүт көздүү, жалдуу жүрөк, чокуга сыр катырып түгөнбөгөн. Тейиткан каншайым толготкондо, ээрчитип калча бийди жалгыз кырга, кабарды бердиргиле уул болсо деп, дөбөттүн жолу менен өр талашып, күткөн дейт жакшылыкты жалгыз кырда. Анан уулду болуп туруп, жалгыз кыр Тейиткандын кубанычын жаш өткөн кезде чогуу күткөн экен, сүйүнчү кан уул көрдүң деп чапкылап, жигити кабар айтып бүткөн экен деп, Курманбек коебуз деп атын Курманбек коюп, анан калча бийге ошол эле тоонун жалгыз кыр деген чокудан анан өзүнүн көмүш кемерин чечип кийдириптир да. Анан ал жерди бүгүн айтышат, мына дейт, бул жерден кийин Тейит би ошол Тейиткан жашаган жол, баягы бөрүнүн жолунан башка адамдар чыга ала турган жол кылып салып койгон, ошону биз дайым чыгабыз дейт. Эми жашоо ушундай, тагдыр деген ушундай, ата менен болсо, тегиң болсо, тарыхың болсо, анан өзгөчө айта жүрүү. Өзгөчө азыр бүгүнкү күндө бир аталар мага аябай жалынды. Ой, сиз тарыхыбызды жет аталарыбыз жазып коюпсуз. Балдарым мектептен келип сураса, мен айтып бере албай аттым эле дейт. Мына, биз тегибиз жөнүндө өзүбүз билип, тарыхыбызды билип, кимдигибизди билип, анан жашасак, калкка күйөбүз да. Ошу керек. Анда кезекти кайрадан ырга берсек, Абдыманап агай, сиздин мен бир жаңы элге ырдала элек жаңы ырлардын бирөөсү да. Ошону күтүп турабыз. Мелис Маматжанов деген жаш акын Ошмуда, ошол баланын мыкты акын экен, аябай мыкты акын экен. Анан мен Жоло Мамытовдун эскерүү кечесинде Бишкектен ошо жолугуп калдым да, мен бардым эле. Ошондо бир китебин берди эле. Ошол китебинен алынган бир ырды ырдап берейин эми. М плюс А барабар деп сүйүүгө деген. Ал эми балалык мезгилдин Мелис плюс алтын болсо керек. Ошондой болсо керек. Анан ал дубалдарга биз деле ошондой болгонбуз да. Азыркыдай телефон, СМС жок, эме жок. Дубалдарга жазбай жүрдүңүз. Сүйгөн кызыбыздын баш тамгасы плюс деп туруп, анан өзүңдүн баш тамгасы. Ошондойлорду элестеп чыккан оонда. Чуркап ойноп жүгүрсөм да кой менен, чайка чегелем элесиңди ой менен. М плюс А барабар деп сүйүүгө, дубалдарга жасчу элем, дубалдарга жасчу элем бор менен. Тапшырмаңды жүргөн үчүн көчүрүп, таңчудайын экөөбүздү көпчүлүк.
араң жазсам тоғырчудай атыңды, уялыңқы ал жазуну салчу элең өчүрүп. Хандан бери канча жамгыр куюлду, ал жазуулар өчпөчүдөй туюлду. Ару таза сезимдерим мехаттиң, апалардын чачтарындай, апалардын чачтарындай суюлду. Bağın açtım деген менен эчендин, bir özüme жетпей қалып кекендин. Дарбазаңа жазамын деп атыңды, жүрөгүмө жазып алған, жүрөгүмө жазып алған экенмин. Андан бери канча жамгыр куюлду, ал жазуулар өчпөчүдөй туюлду. Ару таза сезимдерим мехаттиң, апалардын чачтарындай, апалардын чачтарындай суюлду. Дарбазаңа жазамын деп атыңды, жүрөгүмө жазып алған, жүрөгүмө жазып алған экенмин. Мінекей. Сонуна өзіңіз айтмақшы, дарбазаға жазам деп жүрегіңізге жазған аттардан. Ағай, мындай суроодо мурдакы ошол кайсылдыр бир мезгилдерде азыр чыгармачылыгыңызга деле бир топ жыл болду да. Ошол мезгилдеги өзүңүздүн мурунку алгачкы жазып аткандагы оондоруңуз менен азыркы жараткан оондоруңуздун айырмачылыктары болсо керек. Себеби көз караштар өзгөрөт дегендей. Жашоого адам баласынын ой пикири, мамилеси өзгөрөт, туурабы? Эң туура. Бул эле мында акыл эске толуп, мындай жылдан жылга немете баштаганыңда Раматлык Рыспай агайды, Рыспай ака, мына кийинки жазган чыгармаларыңыз мындай бир укканда ошо элдер мындай түшүнбөй калып атат десем, ошол сөздү айттылар деме деп. Эми барган сайын баягындай татаалдантып, баягындайчы кайрыктар эме болуп туруп, оорураак кайрыктарды пайдаланып калат экен да адам. Анан аны бир укканда вообще эле түшүнбөйт көбүчү. Мына жерде деле мындай ырдап койсом, биринчи уккандар мындай неметпей калды. Анан кийин анан кайталап угуп көрүшүп, анан кийин неметип алган. Мына тынар неме, жана кудул тынар бар го, Курбаналиев. Ошол угуп көрүп, анан деп неметип эле койдулар. Анан кийин записи барбы дедилер, ошол записин коюп берейин деп, анан коюп берип койсом, анан көчүрүп алып телефондон, аке, укмушуңуз жазыпсыз го, билейби, мен кайра эме кылдым дейт. Анан кече күнү кийин түшүндүм дейби? Кече күнү башында Алишер дагы укканда мындай маани бербейли деп койду эле. Кийин бир күнү барсам, субботник, аке, түнү менен уктатпадыңыз мени дейт. Мен чочуп кеттим. Эмне болуп сени уктатпай атам?
баягы М+А деген ырыңызды коюп алып угуп туруп анан кайра угуп, таң аткыча ошол ырыңызды уктабастан дейт. Уйкумдан качып кетти дейт. Анан уга бер анан аялым да эмнени угуп атасың деп эле кайра. Мына ырды уксаң, эмесем ал дагы биринчи угуп алып мындай маани берген жок дейт. Кийин бул немелерчи Ырысбай аканын көп аябай азыр популярный болуп жаштар ырдап аткан ырларына биринчи чыгарганда эл ондой эле маани бербей, бир укканда жетпейт экен да көбүнчө. Ошондой болуп калат экен. Барган сайын жашоого толуп, баягы көз караштар өзгөрүп, адамда жаш курак өткөн сыяктуу эле ырлардагы демек өзүнүн багытын өзгөртөт экен да, татаалдашып дегендей. Ал турган сөз да. Эми аны мындай көп эле сурашат да, мага ыр жазып бериңизчи, мындай тезирээк бийлей турган буйрутма менен да, мындай бийлей турган дагы ошондой ырларды ошо жаза албай эле калат экенсиң, ошо караган сайынчы баягы шылкылдап бийлеше турган ырлардычы. Анан эми буйрутмага мындай табит жок болуп калат экен. Табит жок эмес, эми мындай анын кайрыктары угуп турсаң жөнөкөй эле бирдемедей болуп эле сезиле берет да. Мындай бир жеңилдей сезилет, мааниси жеңилдей сезилет. Оор кайрык болсо деп ошентип издеп калат экенсиң да. Анан көбүнө ошентип неметет, бул жазышка аракет кылайын, бирок мындай тез ырларды жаза албай калдым. Бирок агай, аткаруучуларды сиз ылгайсызбы? Аткаруучуну ырларыңызды ырда тандабасаң, ол ырыңдын баркы кетип, кадыры тебеленип баягындай болуп калат. Ошон үчүн чыгармачыл кимге жарашат, кайсы ким кандай ырдай алат, аны билесиң да, ошо аны карап туруп берсең, ол ырыңдын уже өмүрү уланыш керек да. Кээ бирлерине берип койсоң баягындай же ырдаганы же аранжировкасы ните болуп кашасчылык бага ачылбай калат деп калып кетет да ошолорчу ошо боюнча. Анан кийин ошон үчүн жашап калышын каалайт ар бир адам атайын ошентип жазып кыйналып атып жазсаң, анан кийин ырдалбай бир ырдалып туруп эле анан кийин ошо бойдон кетсе анда болбой калат да. Эже сиздин дагы бир топ ырларыңызга обончулар обон жаратып жүрөт да. Мисалы азыркы обончулар ошо агай баягы сөзүбүздүн башында айткандай келип мындай бир акындарга сөздөрүн текшертип деле коюшат бекен, билбейм да. Сизге маселен жаштардан кайрылгандар болобу? Эже могу текстти карап бериңизчи, мен ырдайын дедим эле, туура келеби келбейби деген бир ушундай кайрылышабы сизге? Менин ырларымды биринчи Асан Чыңгышбаев деген агай 77-жыл жазган, тууган жерге кайтуу деп. Нотасын жазып кадимкидей келип. Анан ал аябай мындай мекенге мен башка жактан келетканда жазган ырым экен. Анан ошондон кийин жалаң эле мекен, кийин анан тиги Акынжан Эрмеков агай Ала тоом деп кантата жазды, Доронов экөө ушу жалаң эле саясий ырлар, мекен жөнүндөгү ырлар болуп, Бостон кулуп чыгарып Бишкектен Алымкан Дегенбаев эже чалды. Сен бүгүн телевидениени карап кой, КТРде. Сен кеч ырың ырдайт деп. Анан Кусалык деген ырды жазган экен. Анан Айнагүл Сарыкова ырдап, ошо Айнагүл ырдаган бойдон бул Кусалык мына бүгүнкү күнгө чейин мына 45 жыл ырдалып жүрөт. Анан ким болсо да ошону ырдайт. Анан менин обондорум ырларымды кимдин колуна тийсе, менден сурабай эле өздөрү 9-10 обон чыгарып алат экен. Москвада жүрсө деле, Чикагода жүрсө деле, анан ошондон жүздөгөн обондорларым бар. Анан өзгөчө мисалы үчүн бул Кусалыкты баары айтат да, жаман болгон турбайбы, сизи таштап кара тоогузга кетип калыптыр дейт. Ал мына өттү күндөр кубалашкан көпөлөк жытын искеп, өрөөн толгон гүлдөрдүн өттү баары ээлеп ордун Кусалык, ал тарапта жалгыз кал сен өзүң. Өттү жаштык өз күчүнө ишенген, текебердик издеп жалаң чындыкты, турмуш бийлеп кезектеги жашоодо сүйүп кеттиң кара тору бир кызды. Бул маанилүү абдан неме да. Анан өрөөн алыс гүлгө толгон жап-жашыл көпөлөктөр учпай калды кышында, чачта буурул токтонгонбуз биз азыр макул болуп тагдыр деген ушуга. Бул мен 22-23 жашымда жазсам,
Анан чачым бурул болуп кетиптирби, анан мени таштап кетип калыптырбы. Сиз 22 жашта болгонсуз. Анан бул өзү ырды тияктан жасашыңдагы баардык муунга тиешелүү ыр экен да бул. Анан тагдыр жөнүндө, анан чачыңа карат, анан токтоносуң, текебердүүлүгүң, турмуштун эмеси. Анан кийин Айнагүлдөн тынбай сурашат экен. Ноокатка барганда 80 жолу ырдатты дейт. Акырын запись кылып алып таң аткыч ырдатты дейт. Анан Бишкекте дагы таң атканча окууну бүткөндө жөнөсө, буттарыбыз чечип алып, колубузга туфлибиз кармап алып, жөө жүрүп анан ырдап баса албай калдык дейт. Аны ошондон дайым кайсы кечеде, кайсы немеде же передача ырдаса эле, жолугушуу ырдаса эле, Айнагүл жаман болгонтур, эле Найын таштап кетип калыптыр да деп айтышат дейт. Анан ал таштоо жөнүндө сөзүн маанисин эметет. Анан жигиттер ырдайт. Bir gün жақында эле bir иш-чарада bir жаш жигит ырдап атат, эл аралык иш-чара өтүп атат. Анан сүйүп кеттим кара тору, кеттиң кара тору жигитти деп ырдайт. Анан жанына барып, балам, бул сөз меники эле, кара тору бир кызды деп ырдалат десем, эже мен жигитмин да дейт. Чалдар менен встреча болуп калды, аксакалдар аябай. Анан аксакалдар кандай десем, эже биз сизден кичинебиз дейт. Биз болсо сүйүп кеттиң кара тору жигитти деп ырдайбыз дейт. Кимди эстейсиңер? Биринчи сүйгөнүңөр десем, жаш кезибизде бирөөнү жактырганыбызды эстеп, биз баарыбыз ушинтип ырдайбыз дейт. А бирок кеп мындай. Өздөрүнө ылайыкташтырып. Мисалы мына Сагынарымды Алтынай Нарбаева bir 20 жыл ырдады, Болот Токтобаев обон чыгарган. Баары сендей кыз бурак Садыбакасова ушундайлар көп, эми 100 ырдаган оңор эмес да. Анан баардыгы эле эфирден ырдап берет го. Bir jumada bir 10 шақты ырдайт, титр жазбайт. Мен ушу титр жөнүндө мен көп жолу айттым, жанагы патентти иштеп жүрүп дагы. Анан ал титр жазбагандан кийин менин ырым экенин эч ким билбейт, тааныбайт. Туура айтасыз. Баардык жерде эле эки колдору жоктор дагы кыйкырып алып мынтип микрофонду ырдай беришет, а бирок авторду айтышпайт да. Жөнөкөйлөр дагы, кемпирчалар тем более чай ичип отурабы, тойдо жүрөбү. Негизгиси биздин заманда маселе башка болуп калды. Азыр обон жазгандар, сөз жазгандар, Facebook'tan окусаңыз, мундары башка, сөздөрүнүн мааниси жок. 60-дагы деле мына мен жакында акын болдум деп баштады. Өздөрү бирөөнүн чыгармасы менен маани, мазмун, ой каштык жөнүндө, текстин философиялык ой жөнүндө, тияктан жараткан берген маселе жөнүндө пикири жок да. Анан мына биздин Кыргызстанда биз канча жолу айтып атабыз, илгери көрүп жүрөбүз да. Италияда канча конкурс болот, Францияда канча фестиваль болот. Фестиваль болгондо биринчи жеңген ырчыга эң биринчи акынды чакырып сыйлык берет. Мен сөзүн жазган акынды. Андан кийин ошо композитор чакырып обон чыгарганда. Анан кийин аткаруучуга берет. Бизде аткаруучу эч жерде аталбайт. Ошо аткаруучу эле негизги. Аткаруучу аталат. Композиторду да айтпайт, обончуну да айтпайт, акынды да айтпайт. Биз үйрөнө албай калдык. Сенин ырыңды билсем мен айтам, бул Абдымановдуку да. Билбегендер өздөрү эле ырчы флешкага жазып алып барып кыйкырып ырдай берет. Даже муунду өзгөртүп койгон ушундай заманда сөздөрүн эле эмес, муундарын, кээде мелодиясын да өзгөртүшөт. Ошо мелодияны өзгөртүп койгон. Мисалы үчүн Талант Токтосунов деген Арман деген ырдап жүрөт экен. Укмуш чыгарып тургонду. Бияктан Асылбек Токтосунов да чыгарган. Анан Роза Шакирова ырдайт. Эстрадный кылып алган, аны же түшүнбөйсүң, же алар даже керек болсо саламдашпайт, кимдин ыры экенин маани бербейт да. Билишпейт. Тарабайт да, иштери жок, болду, ырдап кыйын. Флешканы стадионга алып келип Бишкектен келет дагы. Сайып туруп, мен кусалымды ырдайт. Ким автор экенин айтпай, баягы долларын алып кетип калат. Мен айтам, даже саламдашпайт биз менен. Болот Шамшиев бир жолу отурабыз. Араматылык анан, бул ырыңдын атын айтып койбойбу авторду дейт. Анан ырдап аткан балага жаздык, авторду айтып койбой ырдабайсыңбы деп кабарлашып, КТРде эфирде мен 70 жылдыгында кошо чакырып отуруп болотуга. Анан кеткен. Бул ким дейт кайта? Болот Шамшиевдин таң калып калды. Ой, бул кандай такыр чыгарманын авторлору жок болуп калган турбайбы? Айттым, жок болуп калды. Анткени акча керек. Ошондой бир учур келди да эже. Азыр ошондой. Ушундай учур келди. Клип тартканда
эми азыр ырларды клипсиз эч ким көрбөй калбадыбы? Клип тартканда ошол нерсе бир оору жайылды да кадимкидей эле. Жок, автор. Эпидемия сыяктуу жайылып кетти. Ырчынын аты жазылат да, ырдын аты болду бүттү. Сөзү ону калып кетет. Ал нерсеге мен деле каршымын. Мисалы бизде ал нерсеге жол бербегенге аракет жасап келебиз. Билимдүүлүк, сабаттуулук дегенди ушул нерседен башташ керек да. Мисалы үчүн телевидениялар жөн эле жазып бере беришет, анан кимге жазалы, кимге жазып коелу дейт. Менин ырым жок дегенде ушу 100 ырдан бир 22 ыр, 23 ырды алат. Бир жумада жок дегенде 5-6 ырды алат. Анан кыргыз патенттен былтыркы жылы мага 520 сом гонорар келиптир. Бир эле же эки эле ырымды бериптир да. Мына ресторандарда, везде тойго барса, мына билесиң Самара ырдаган 23 күн концерт берди го берди бир жылы. Башында эле баары сендей менен ырдайт. Атымды айтпайт. Анан бирөөнү чакырып, анан ортодон тургузат. Мен 2-3 жолу мэрия чакырып анан бардым, куттуктап коелу деп. Анан баланчанын ырын ырдап берем дейт. Ал ордунан турат. Анан гүлүн көтөрүп жүгүрүп барат. Анан кийин сүйлөгөндө мага сөз бергенде элге айттым, айланайындар, мына сонун кече болуп атат, мына 23 күн дегендей мындай баарың ар бир райондон келип атасыңар. Самара тааныбайт окшойт, Новонун Садыбакасова жазды эле, сөзү меники эле, мен Тазагүл Закирова деген мени тааныйсыңарбы десем, залдын баары кыйкырып туруп кол чапты. Анан кийин Жалал Абадта ырдап кайта Бишкекте деле кайра эле айткан жок да. Бир ай ырдап. Анан мен айтып атам, көрсө эч качан биздин фамилиябызды жазып беришпейт экен да, патентке дагы. Театр список берет да, программада. Ошо программага киргизбей койгондон кийин фамилияң жок. Мен эң негизги ырларымды бир дагы обончу мага ыр жазып бериңизчи, мунун ырдайлы дебей. Мисалы Мурат Сыргабаев ыйыктууну обон чыгарды. Площадьта ыйыктуунун күнү өткөрүп атканда барын, мына 30 жыл болсо 30 жылдан бери ырдайт. Менден сурабай эле өзү обон чыгарып алып, анан башкалар деле Каныбек Курмантаев, Матиев, Сайдырахман, канча ондор жазып 5-6тан жаза. Оштон таптым, башка дагы мындай Кыргызстаным мекеним деп кыйкырып, мекен жөнүндө бир канча ырым биринчи гран-при алат. Биздин атыбыз жок. Эже агай, бүгүнкү эң сонун маек болду, бирок тилекке каршы убакыт деген чектелүү дегендей болбосо, дагы ырларыңыздан угуп, дагы сиздин көркөм окууларыңыздан уксак болмок. Буюрса дагы кийинки көрсөтүүлөрдө дагы сиздерге кенен убакыт ажыратканга аракет жасайлык. Сиздердин күйөрмандар дагы азыр ойлонуп калды, кап убакыттын ченелүүлүгү дегенчи. Сиздерге ийгилик бар болуңуздар. Рахмат. Кичине убакыт болсо мен да ырдап бермек экем, не? Чыгармачылык ийгилик, чарчабаңыздар. Эже сизден дагы көптөгөн ушундай китептердин жаралышын, жыйнактардын жаралышын күтөбүз. Агай сизге болсо дагы ушул көптөгөн канаттуу кайрактардын ээси болуп, кыргыздын көркөм дүйнөсүндө салым кошо бериңиздер. Дагы мындан кийинки күндөрдө сиздер менен жолугуша турган убакыттар кенен деп айталам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Албетте сиздер менен кайрадан жадыраган жүздөр менен жолугушканга чейин амандыкты тилейбиз. Бар болуңуздар.